Жолдош жоокерлер, сержанттар, прапорщиктер, офицерлер жана генералдар, урматтуу куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана кызматчылары, сиздерди 9 май улуу жеңиш күнүңүз менен чын дилимден куттуктайм. Ата-бабаларыбыз өз өмүрлөрүн кыйып, бизге жана бүт дүйнө жүзүнө азыркы эркин жана көз карандысыз жашоо мүмкүнчүлүгүн беришти. Алардын эркиндиктерин биз жүрөгүбүздө сактайбыз жана көрсөтүп кеткен жолу бизди жаңы жеңиштерге, мекен алдындагы жаңы бийиктиктерге жетүүгө милдеттендирет. Бүгүн биз улуу ата мекендик согуштагы жеңиш күнүнүн 78 жылдыгын майрамдап жатып, жер жүзүндөгү жаркын келечек үчүн майдан талааларында жанын берип курман болушкан, үйдө калган жубайына, баласына, күтүүдөн саргайган ата-энелерине кайтпай калган, мекендеп жанын берген бардык эр азаматтарга башыбызды ийип таазим кылабыз. Жылдан жылга ошол дүйнөлүк согушка катышкандардын саны азаюуда. Ошондуктан жалпыбыз катары суюлуп бара жаткан ардагерлерибизге колдон келишинче ыраазычылык билдирип, жалпы камкордугубузга алып, аларга көңүл бөлүүбүз зарыл. Ушул майрам күнү сиздерге жана үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук, бакубат жашоо каалайм жана ишиңиздерде албан ийгиликтер жарала берсин. Ошондой эле мамлекетибиздин жана элибиздин тынчтыгын сактоо үчүн аткарып жаткан кызматыңыздарды ийгиликтер коштосун.